Бейиш нуру. Bir atanın kavul bolgon duası Said bin Zayd raziyallahu anhu. Пайгамбарлык келээрден bir канча жыл мурун Zayd bin Amr аттуу bir киши караңгылык доорунун эң караңгы учурунда пайгамбарлыктын нурун издеп Меккеден Басра жана Шам тараптарга жолго чыгат. Издейт, бирок таппайт. Бул чөлкөмдөрдө ага кез келген яхуди жана христиан аалымдары сен туура адамды туура эмес жерде издеп атасың дешип, ал зат Фаран тоолору жактарда, башкача айтканда Мекке тараптарда келээрин айтышат. Анткени аларга келген китептерде ошондой баяндамалар бар болчу. Zayd bin Amr, демек биз жактан чыгат турбайбы деп сүйүнүп, кайрадан өз мекенине жол тартат. Жолдор ары катаал, ары татаал болчу. Алдуунун алсызга кыр көрсөткөн, биринин окугун бири тепселеген, мыйзам жана тартипти тааныбаган бир учур эле. Андыктан каракчылар каалагандай ат чуркатып, көксөгөн ишин каалагандай калчап калышкан. Zayd bin Amr да Меккеге кайтарда Жузам уруусунун каракчыларына туш болуп, акыйкат издөөнүн жолунда шейит кетет. Өлөр алдында кол жайып, Аллахым, сенин акыркы пайгамбарыңа мен жете албадым. Сенден суранам уулум Саидти ошол күндөргө жеткирип, акыркы пайгамбардын жанында жүргөн жакын адамдардан кыла көр деп дуа кылат. Жылдар өтүп, бул атанын дуасы кабыл болуп, Zaydдын уулу Саид алгачкы мусулмандардын жана бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабалардын катарынан орун алат. Андыктан сүйүктүү көрөрмандар, Ашара-й Мубашара башкача айтканда бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахаба аттуу чыгарылышыбыздын кезектеги каарманы Said bin Zayd. Said bin Zayd диндар бир үй бүлөдө төрөлгөн. Атасы Zayd караңгылык доорунда да путтарга сыйынбастан, атүгүл путтарга аталып чалынган курмандыктын этинен даам ооз тийбеген киши эле. Бир ирет меккеликтер путтарга атап, курмандык союп майрамдап жатышкан. Ошондо Zayd bin Amr Аллах койду жаратып, анын өсүп чоңоюусу үчүн чөйүн да берип, силерге тартуу кылса, силер эмне үчүн ошол койду кайдагы путтарга сыйынуу үчүн каржайсыңар деп урушканда, абасы Хаттаб, башкача айтканда Умар разияллаху анхунун атасы Zaydды сабап, Каабага келүүсүнө тыюу салат. Мындай караңгы бир коомдо жарык бир нурдун ээси катары жашоо акыйкатында оор болгон. Туура акыйдасынан улам, ири жамааттан бөлүнүп калган Zayd кез-кезде элден очолонуп Хира үңкүрүнө кирип кетчү. Хира үңкүрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алгачкы вахий келген жер катары бизге белгилүү. Андыктан айрым риваяттар боюнча Хира үңкүрүнүн жерин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көргөзгөн киши Zayd bin Amr болгон деп айтылып келсе, айрым риваяттарда чоң атасы Абдул-Муталиб көргөзгөн деп келет. Кантсе да Zayd bin Amr эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлык жылдарына жетип келгенде, ага жакын сахабалардан болмок балким. Анткени аябай акыйкатка суусаган, түнөргөн учурдун зулумдугунан чарчаган бир киши эле. Ал учурда тирүү көмүлүп жаткан бир канча кыз наристелерин куткарып, соонуна да калган. Кыз сага керек болсо мага бер, мен өстүрүп чоңойтоюн. Анан каалаган учурда алып кетсең болот деп аталарын жумшак тил менен жубатып, кыздарды өз кароосуна алчу дешет. Zayd bin Amr Ибрахим алейхиссалам алып келген динди карманчу ал учурда. Бул динди өз аял бала чакасына да айтып жеткирчү. Hazreti Said bin Zayd ушул атанын колунда чоңойду. Андыктан бул сахаба меккеликтер али эч нерседен кабары жок кезинде ыйман таухид жөнүндө көп нерселерди угуп, үйрөнгөндүгү менен башкалардан өзгөчөлөнүп турган. Балалыгынан тартып эле таухид акыйкаты менен камыр-жумур болуп жашагандыктан улам Zaydдын үй бүлөсүндөгү ар бири таухид баатырлары болчу. Мына атанын үй бүлөдөгү эң маанилүү милдети. Бүгүн биз өз балабызга кандай ата болуп жатабыз ким билсин. Эптеп кулагыбызды тынчытуу үчүн баланын колуна телефон кармата салып кутулган ата-энелерден бизби, же баланын кичинелигинен тартып эринбестен кулагына акыйкаттарды куйган ата-энелерден бизби? Тынч отуруп футбол же сүйүктүү сериалыбызды көрүп алуу үчүн ызы-чуу салып жаткан балабызга өчүр добушуңду деп кыйкырган ата-энелерден бизби? Же балабыздын таттуу тилин ан сайын кытыглап, ширин сөзүн жулуп алууга ашыккан, балабызга өз оюн тартынбастан айтууну үйрөткөн ата-энелерденби? Кимиси болсак да Zayd bin Amr'дан үйрөнө турчу сабагыбыз бар, туугандар. Hazreti Umar бир баланын эң биринчи душманы ага Аллахты таанытпаган ата-энеси деп айткан экен. Анын сыңары балабызга Аллахты, пайгамбарды, акыретти таанытууга шашылалы. Таанытат деселе али эрезеге жете элек баланы мажбурлап намаз окутуп,
ойнотпой медресеге киргизип коюп эмес. Мындайда баланы мечит медреселерден качырып алабыз. Мечит медресеге душман кылып алабыз атүгүл. Тескерисинче, мындай жайларды балага сүйдүрүү менен жакындатайлы. Анан үстүнө мынтип баланы мажбурлап мечит медресеге киргизип коюп, баланы бир мугалимдин мойнуна арта коюу менен биз оңоюнча качып кутула албайбыз. Андыктан сиз өзүңүз да атайын бала менен сүйлөшкөнгө убакыт бөлүп, же чай үстүндө болсун, же жолдо баратып болсун, бир ыңгайлуу учурду таап акыйкаттардан айтып беришибиз абзел. Үй бүлөлүк маектерде паландайдын баласынан жаңы алган машинасын, түкүндөйдүн кызынын майлуу сүттүү ишин айтып ушактап отурбай, Саид бин Заидтай өрнөктүү сахабалардын өмүрлөрүн, исламиятка, илимге, жашоосун ардаган аалымдардын жолдорун, элге жерге динге кызмат кылган эр азаматтардын баатырлыктарынан кеп сала отуруңуз. Заид бин Амр ушантчы. Анан да көбүнчө Аллахтын барлыгынан жана бирлигинен ооз ачып, балдарын да аны сүйүүгө чакырчу. Ошондуктан Азирети Абу Бакыр Саидке дин жеткиргени келгенде, Саид шолоктоп ыйлаган. Анткени ага Аллах жөнүндө айтып жаткан Абу Бакыр эмес, атасы айтып жаткандай туюлган. Дал эле ошол жаратуучунун барлыгы жана бирлиги, дал эле ошол ла илаха иллаллах сөзү Саид бин Заид бала кезинде атасынан уккан сөздөрдү эми Абу Бакырдан угуп жаткан. Болгону бир айырма катары, бул сөзгө эми Мухаммадур Расулуллах сөзү кошулган эле. Андыктан Абу Бакырдын айткан сөздөрү Саидке жат сезилген жок. Андыктан экөө чогуу дароо Расулуллахтын жанына барышат. Саид пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына алгач келгенде, Расулуллах Саидти «Келе кой, жалгыз өзү Ибрахимдей бир үммөт болгон атанын уулу кел» деп тосуп алат. Саидтин да Аллах элчисин көргөндө оозунан чыккан биринчи сөзү шахадат келмеси болот. Ошондо Азирети Саид бин Заид исламиятты кабыл кылгандардын катарынан 12-чи болуп орун алган. Саид мусулман болгондо болгону 19 жашында болчу. Биз сахаба десе эле 50-60-тан өтүп калган аксакалдарды элестетебиз. Эмесе көпчүлүгү кырчындай жаш жигиттер болушкан. Мына ошондой кандары суюлуп турган кезинде диний өкүмдөргө моюн сунуп шарияттын сызыгынан чыкпай жашаган инсандар болгон алар. Биз жаштыкта болуп турат деп бүт балайнын себебин жаштыгыбызга шылтап коебуз көбүнчө. Ансыз деле шайтан сени жаштыгыңда азгырат. Каарганда эмнеңе азгырасын. Ошол себептен күнөөлөр менен күрөшүүнүн эң кызуу мезгили жаштыгыбызда болуп өтөт. Биз ошол учурда бул нерсеге көбүрөөк маани беришибиз зарыл. Ошол себептен улуу сахабалардын өмүр таржымалын көп окуп, үйрөнүп, алардын жашоосун тутуп жашашыбыз зарыл. Анткени алардын ар бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай өзүнчө бир жылдыз. Айрымдары да Саид бин Заид сыяктуу алтын казык жылдыздарындай жаркырап, жадырап турган. Алтын казык жылдыздарындай жаркын жылдыздардан. Саид бин Заид Расулуллахтын жанында ислам динин кабыл кылышы менен дароо үйүнө келип, аялын апасын карындашында мусулман кылган. Карындашы Атика бинти Заид исламияттын баатыр аялдарынан. Азирети Атика тууралуу ошол кезинде ким шейит кеткиси келсе, Атикага үйлөнсүн деген сөз бар болчу ошондо. Анткени эки жолу турмуш куруп, экөөсүндө да күйөөлөрү шейит кетишет. Менин бактым ошондой кара окшойт деген ой менен үмүтсүздүккө түшкөн Атиканы Азирети Умар ошол үмүтсүздүктөн куткаруу максатында өз никесине алат. Көп өтпөй Азирети Умар да шейит кетет. Буга чейин шекшип ойлоп жүргөн болсо, мындан кийин бактынын каралыгына ачык ишине баштаган Атика энебиз ошондо өзүн кара жолтой аялга чыгарып, экинчи турмушка чыкпоону максат коет. Бирок ал учурда азыркыдай шейиттиктен корккон заман эмес, тескерисинче шейиттикке чуркаган бактылуулук кылымы болчу. Ким шейит кетүүнү кааласа Атикага үйлөнсүн деген сөзгө жооп кылып, Азирети Зубайр бин Аввам чыкты. Ал дагы Жамал окуясында шейит кетти. Артынан шейит болуу арзуусу менен Азирети Хасан Атика энебизге үйлөндү. Ал дагы Карбала окуясында шейит болду. Бул окуяда Азирети Атикага да шейиттик шарапаты насип болот. Мына ошентип Азирети Саиддин карындашы Азирети Атика 5 шейиттин аялы болгондугу менен тарыхта наам салган. Азирети Саиддин аялы болсо айтылуу Азирети Умардын карындашы Азирети Фатима бинти Хаттаб. Эсиңиздерде болсо Умар разияллаху анху ушул жубайлардын үйүнө келип, исламиятка болгон пейили жылып акыйкатка жүздөнгөн. Ал учурда дин Дарул Аркамда жашыруун бир көрүнүштө жайла баштаган болчу. Бардык сахабалар ушул жерде илимин алышып, жаңы аят жана буйруктары менен таанышышаар эле. Бул жер бардык сахабалардын жолугушкан бир мектеби сыяктуу болгон. Бирок бир гана Азирети Саид бул жерге келе алчу эмес. Себеп Саид бин Заид менен аялы Фатиманын мусулман болгондугун Умар билип калбоосу үчүн бул сырды көпчүлүктөн жашыруу керек эле. Азирети Саид Дарул Аркамга абдан баргысы келчү. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын анын бул каалоосуна карата уруксаты болгон эмес. Ошондо Саид бин Заид
Эх, Умар, эх, атаң атама тарттыргандай сен да мага тарттырат экенсиң да, деп ызаланчу. Бирок диний илимин өркүндөтүп, жаңы түшкөн аяттардын пейизинен куру калбоосу үчүн алардын үйүнө сабак берүүгө Хаббаб бин Арат келип турган. Бул сабак берүү иши 6 жыл бою уланып, акыр аягы Умардын исламиятты кабылдоосу менен жыйынтыкталган. Азирети Умар ошол күнү ачууланып келе жаткан кезде, Азирети Арат бул жубайларга Курандан сабак берип отургандыгын балким эстеген чыгарсыз. Натыйжада Азирети Умардын жүрөгү акыйкатка жибип, ошол күн жеңиш күнү деп аталса, Саиддин үйү да жеңиш үйү аталып калган. Умар бин Хаттаб мусулман болот. Бирок мусулмандарга карата азаптар, кысымдар баары бир токтогон эмес. Ошол кыйынчылык көргөн мусулман үй бүлөлөрүнүн арасында Саиддин үй бүлөсү да болгон. Мусулмандар коомдук басымдын айынан Меккеге батпай Мадинага хижрат кылышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчүп баргандан кийин маданияттын пайдубалын кураарда исламий кошуун куруу муктаждыгы келип чыгат. Исламиятты мына ошол аскердик биримдик менен жайышкан. Бирок бул бирдиктен да мурда душмандын абалын иликтеп, айгакчылык кыла турчу кызмат уюму да керек эле. Бул уюмдун башына Азирети Саид менен Азирети Талханын жоопкер катары дайындалышканын буга чейин чыгарылышыбызда айтканбыз. Бул кызматка келе турган киши аскер сымал толугу менен баш ийүүнүн баатыры болуусу керек болгон. Бас деген жака басып, кал деген жерде калып, өл деген жерде өлө турган, өзү үчүн эмес, элдин саламаттыгы үчүн жашаган, сыр сактоого бекем болгон жигиттик сыпаттардын болуусу керек эле. Азирети Саид бин Заид бул кызматка дайындалуусунан эле Расулуллахтын Саидти кандай киши катары тааныгандыгын билсек болот. Аскер сыяктуу бойрукка моюн сунуунун каарманы дедик. Сахаба дегендердин өзү да бир тараптан алганда эң башта ушул сыпатты өзүндө алып жүрүүнүн аты. Аллахтан келген буйрукка үн сөзсүз моюн сунуунун белгиси. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин дайындалган халифаларга да Азирети Саид эң биринчилерден болуп моюн сунгондардан болду. Бул моюн сунуу маселесине да жөнөкөй карабаңыз, элестетиңиз. Бейиш менен сүйүнчүлөнө турган абалыңыз, элдин башын баштап кете турганчалык жөндөмүңүз боло туруп, баш ийүүнүн эмне экендигин билесизби? Башкаруу жөндөмү болбогондуктан улам, баш ийип коюу оңой эле нерсе, бул башка маселе. Бир адамдын ар бир дене мүчөсү башка, милдети башка, түзүлүшү башка, жайгашкан орду башка, бирок көздөгөн максаты бир болгондой эле, дүйнөлүк жашоодо да башка адамдар болсо дагы бир болуу аң сезимин жана түшүнүгүн коомдук турмушунда, диний кызматында да көрсөтө алуу, бирөө баш болсо текеберленбестен ага баш ийген кол боло алуу эң улуу сыпаттардан. Ошондуктан Азирети Саид, Азирети Абу Бакыр халифа болгондо, мен сенин колуңдагы кылычыңмын, андыктан каалаганыңдай пайдалан деген. Сөздө айтканындай эле амалында да дегенин дегендей көрсөттү Саид бин Заид. Алсак, Азирети Абу Бакырдын доорунда ар жерлерде чыккан көтөрүлүштөрдүн очогуна бир кылыч сымал биленип барды. Ошондой согуштун жортуулдарынын биринде тагыраагы Византия менен болгон Ямрук салгылашуусунда бир көзүндө шейит кетирди. Кийин Азирети Умардын учурунда да Азирети Умарга биринчилерден болуп бият кылат. Азирети Умардын халифалык доору 10,5 жыл бою уланат. Бул убакта Саид бин Заид да бир дагы мамлекеттик кызматта болгон эмес. Эмесе Азирети Умарга көп жактан туугандыгы болгон. Экөөсүнүн уруусу бир болгону аз келгенсип, бири-бири менен сөөктөшүп, бири-биринин карындаштарына үйлөнүшөт. Алар бири-бирине ары тууган, ары күйөө ола, ары кайынага болушкан. Биздин мындай жакын туугандыгыбыз мамлекеттик жетекчилик орунга келип калса, биз эмне кылмакпыз? Мен баланчанын баласы, түкүнчөнүн агасы болом деп, күзүрлөнө ар жерде кыр көрсөткөн, чыр чыгарган окуяларды күнүмдүк жашоодо көп эле көрүп жүрбөйбүзбү? Президенттин жээни министрдин баласы болуудан кадыр барк тапкысы келген мындай адамдар, менимче, Азирети Саид бин Заидти түшүнө албаса керек. Бул инсан 10,5 жыл бою бир макам мансап сурап халифанын эшигин какпады. Сураса да Азирети Умар бербейт эле. Азирети Умар өлүм төшөгүндө жаткан учурда да сахабалар Умар разияллаху анхуга келишип, өз уулуңду бизге халифа кылып калтыр деп айтышат. Өлүм менен алып жаткан халифа ошондо, силер эмне? Тирүү кезимде жүгүңөрдү мага көтөрткөндөй, өлгөн кезимде да моюнума жүктөгөнү жатасыңарбы? Эгер халифалык жакшы иш болгон болсо, анда ади уулдары катары биз бул милдетти өтөдүк. Эгер жаман иш болгон болсо, анда бир үйдөн бир курмандык жетет деп, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 6 кишиден бирин өзүңөр шайлап алгыла деп тайындайт. Ошол кезде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабадан 7-өсү бар эле. Бирок Азирети Умар 7-син атайын коштурбайт. Ал 7-чи Азирети Саид бин Заид болчу. Ошондо да Саид бин Заид Азирети Умардын тууганы болгон үчүн халифалык макамына ээ болуу бактысынан кур кылат. Учурда
бир жердин мүдүрү болуп калсак эле дароо ошол макамды менчиктештирип алгандай жакындарыбызга өткөрүп берүүнү каалайбыз го. Азирет Умарда мындай бети жок сезим жок. Анткени бул инсандар макам, мансап, бийлик деген нерселерди кадыр бар катары эмес, жүк катары көрүшкөн. Мойнуна мындай жүк жүктөлдүбү акыреттик жоопкерчилигинен коркуп, чын дилинен кызмат кылып беришет андайлар. Кезинде Азирети Саидке да мамлекеттик кызмат сунушталган. Анда Шам багындырылган болчу. Шамды багындырган ордонун кол башчысы Абу Убайда бин Жаррах: "Эй Саид, сени Шамга жетекчи кылууну каалайм" дейт. Ушундай сөз бизге айтылса кана, Бул сунушка татыктуу болуп турсак, эмнеге болбосун, туурабы? Ар кимибиз өзүбүздү элестетип көрөлү. Азирети Саиддей жылдар бою ислам дини үчүн күрөшкөн болгон болсок, жашыбызда орто жаштан өтүп калган болсо, качанга чейин кырчын жигитте эки жака чапкылап чуркап жүрө берет элек. Эми бир аз бийликке келип, креслобузда чалкалап, эмгебиздин үзүрүн көрүп отурсак жарашпайт бекен? Жарашат эле. Бирок бул биз сыяктуу кайдыгерлик кылып, өлөөрүн унуткан, акыретин эстен чыгарган адамдын сөзү, бир сахабанын сөзү эмес. Саид бин Зайд да мындай сунуш укканда "Антпе" деди. Катардагы бир аскер сымал Аллах үчүн жихаттан жихатка жүрүп, чекемдин чаңга булануусу шаар жетекчилик кызматынан артыгыраак деп айтты. Мына ушундай. Азирети Саид бин Зайд катардагы бир инсан катары жашоосун өткөрдү. Бул дагы ыхластуулуктун белгиси. А балким ыхластуулуктун дал өзү. Жихаттар да болсун, кызматтар да болсун, ар дайым алдыда, сыйлык алаарга, мактоо угаарга келгенде ар дайым артта. Жихаттар да болсун, кызматтар да болсун, ар дайым алдыда, сыйлык алаарда, мактоо угаарга келгенде ар дайым артта. Макамдарда эмес, кадимки элдин катарында. Мына ошол себептен болсо керек, бул өрнөктүү инсандын өмүр таржымалы жөнүндө көп маалымат бизге жетип келген эмес. Бирок аты да унутулбады. Анткени Аллахты унутпагандарды Аллах да унуттурбайт. Аллахым, биздин аттарыбызды элдин эсинен унутулгандардан кылса да, Аллахты унуткандардан кылбасын. Ар дайым Аллахты, акыретибизди, акыбетибизди ойлоп, ошого жараша салих амалдарды көп аткаргандардан кылсын. Кийинки чыгарылышыбызда көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бейиш нуру.